Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Учурда Париж шаарында уланып жаткан 33-жайкы Олимпиада оюндары тууралуу айтууну улантабыз. Бүгүн 3-август күнү мекендешибиз сууда эркин сүзүү боюнча 50 метр аралыкка жарышка түшкөн Елизавета Печерских жалпы катышкан 60 спортчунун арасынан 30-орунду ээледи. Ал эми күндүн экинчи бөлүгүндө тактап айтканда түнкү саат 12-де кыргыз боксунда тарых жаратууга камыгып турган Мунарбек Сейитбек уулунун ата-андашы тууралуу алдыда кененирээк айтабыз. Биздин канал менен бир болуп туруңуздар. Олимпиада оюндарында буга чейин бир дагы кыргызстандык боксчу жарым финалдык бөлүккө чейин жеткен эмес. 2000-жылкы Сидней Олимпиада оюндарында атактуу мушкерибиз Алмазбек Райымкулов чейрек финалдан жолун токтоткон болсо, дагы бир спортчубуз Асылбек Таласбаев 2008-жылы катышып, анда ал биринчи ата-андашын утуп, чейрек финалдан тилекке каршы жеңил ызасын тарткан. Андан кийин 2012 жана 2020-жылкы Олимпиада оюндарында Кыргызстандан боксчу катышпаса, 2016-жылы Эркин Адылбек уулу биринчи эле беттешинде жеңишти тарттырып койгон. Эми Мунарбек Сейитбек уулу эгерде бүгүн 57 кг салмак чембирдигинде чейрек финалдык беттеште америкалык Джамал Харвини утуп ала турган болсо, анда Олимпиада оюндарында алгачкы медальга жетишкен боксчубуз болуп калат. Мунарбекте бул мушкерди утуу мүмкүнчүлүгү канчалык жана Джамал Харви өзү кандай мушкер, ошону талдап өтөлү. Джамал Харви учурда 21 жашта. 2002-жылы ал Мэриленд штатында жарык дүйнөгө келген. Буга чейинки жетишкендиги 2021-жылы Белградта өткөн дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынса, 2023-жылы Сантьяго шаарында өткөн Пан Америка оюндарында алтын байгени тагынган. Кызыгы дал ошол оюндардын финалында буга чейин Мунарбек жеңишке жеткен кубалык мушкерди утуп алган. Джамал Харвини америкалык бокс сүйүүчүлөрү келечектеги кесипкөй бокстун жылдызы иретинде таанып баштады. Джамал Харвинин өзүнүн айткан сөздөрүнө караганда, бул Олимпиада оюндарын ута турган болсо, анда ал кесипкөй бокста өзүнүн жолун баштоого даяр экендигин айткан жайы бар. Демек Джамал Харви бул Олимпиада оюндарын утуп алууга өтө дымактуу келди деп айтсак жаңылган болбойбуз. Буга чейин америкалык боксчу 8-1 финалдык баскычта Луис Габриэль Оливейра аттуу бразилиялык мушкерди калыстардын чечими менен 3-2 эсебинде утуп алды. Чынын айтыш керек, буга чейин Оливейра менен Харви 2 жолу беттешип, анда 2 жолу тең бразилиялык мушкер жеңишке жеткен экен. Харвинин артыкчылыгы иретинде, анын ыкчам кыймылдаган аракеттерин баалап койсок болот. Буга чейинки кубалык мушкер менен салыштырып айта турган болсок, Джамал Харви менен дал ошол мушкердин стили дээрлик окшош. Эми бокс сүйүүчүлөрүнүн оюна токтоло турган болсок, Мунарбек Сейитбек уулуна ишенгендер чындыгында азыраак. Буга чейинки кубалык мушкер менен болгон беттеште дагы ошондой эле учур болгон. Демек, кыргызстандык боксчуда бүгүн америкалык ата-андашын жеңип алууга мүмкүнчүлүк азыраак деп айтылганы менен ал нерсе бар. Болгону маанилүү беттешке чыгып жаткандыгына карабастан, Мунарбек Сейитбек уулу салкын кандуулукту жоготпостон буга чейинкидей эле беттешти өткөрүшү зарыл. Бул беттешти сиздер бүгүн түнкү саат 12:00-дө УТРК спорт телеканалынан көрө алсаңыздар болот. Эгер ал жактан көрүү мүмкүнчүлүгү болбой жатса, анда менин Нурсултан Турузбеков Instagram баракчаман түз эфирде көрсөтүүгө аракет жасайм. Эгер кааласаңыздар, ал жактан дагы байкап турсаңыздар болот. Чын жүрөктөн Мунарбек Сейитбек уулуна ийгилик каалайбыз. Эгерде жеңишке жете турган болсо, минимум коло медальды утуп алууга мүмкүнчүлүгүн алат. Андыктан бардыгыбыз дал ушул беттешти чыдамсыздык менен күтүп, мушкерибиздин жеңишке жетүүсүнө тилек кылып калабыз. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезишкенче саламатта калыңыздар.